Ар түрдүү жаракаттарда алгачкы жардам. Айрым учурларда докторлор келгенге чейин көрсөтүлгөн алгачкы медициналык жардам ар кандай жаракат алган же кокус оорусу кармап калган адамдын өмүрүн сактап же жанынын кыйналганын жеңилдетиши мүмкүн. Ыкчам көрүлгөн аракеттер шок абалынын, кан кетүүнүн, инфекциянын өнүгүшүнүн, сынган сөөктүн кошумча жылышуусунун, ири нерв өзөгүнүн жана кан тамырларынын жабырлануусунун алдын алат. Ошондой болсо да, жабырлануучуга зыян келтирип албаш үчүн алгачкы жардамды көрсөтүүчү адам айрым бир базалык билимге ээ болушу керек. Эмесе, жаракаттын эң кеңири жолуккан түрлөрү жана ага көрсөтүлүүчү алгачкы жардам тууралуу кеп кылалы. Алгачкы жардамды көрсөтөөрдөн мурда айланадагы кырдаал шарттын коопсуздугуна көңүл буруңуз. Бул үчүн биринчи жардамды көрсөтүп жаткан адамга да, жабырлануучуга да зыян тийбесин деген өңүттө окуя болгон жерге тез жана объективдүү баа бере салуу зарыл. Шашкалактап, карбалабастаганга аракеттениңиз. 103кө чалып, тез жардамды же 112 сыяктуу башка атайын кызматтарды чакырууга шашылыңыз. Эгерде жабырлануучу эс учун жоготуп же комада жатса жана аны эсине келтирүү мүмкүн болбосо, анын өмүрү үчүн эң маанилүү болгон органдардын функциясын эч маал катпастан камсыздап туруу зарыл. Эң алгачкы аракеттер булар. Жабырлануучуну ийинен кармап, абайлап силкиңиз. Ага "Мени угуп жатасызбы?" деп кайрылыңыз. Андан соң дем алуу жолдорун ачуу керек. Бул үчүн адамдын башын чалкалатып, ээлгин көтөрүңүз, эгер жаракаты болбосо. Дем алуу эң маанилүү фактор болуп саналат. Дем алуунун сапатын жана жыштыгын текшериңиз. Жабырлануучунун көкүрөгүн жылаңачтап, көкүрөк клеткасын текшерүүгө алыңыз. Кан тамырдын согушун, анын бар экенин, жыштыгын, чыңалуусун текшериңиз. Теринин өңүн, температурасын жана нымдуулугун караңыз. Адам жаракат алып, кансырап атышы мүмкүн. Мындай болгон учурда тышкы кан агууну токтотуу керек. Кан кайда агып жатканына жараша кандын сыртка жана ичке агышы деп экиге ажыратышат. Кандын сыртка агышынын төмөнкүдөй түрлөрү бар. Капиллярдуу, үстүрт жараат алганда кан тамчылап агат. Веналык, тереңирээк жараат алганда, мисалы, кесилип же сайылып кеткен жерден агат. Мында кочкул кызыл түстөгү кан көп агат. Артериалдык, өтө терең кесилип же оюлган жаракат алганда агат. Ачык кызыл түстөгү артериалдык кан жабырланган артериялардан күч менен атылып агат. Кансыроонун түрүнө жараша канды токтотуунун төмөнкүдөй жолдору бар. Веналык кан агууда катуу таңып коюу керек. Артериалдык кан агууда артериялык кан тамырды жгут менен таңуу керек. Аны кийимдин сыртынан тездик менен таңып, ал эми чечерде абайлап, акырындык менен чечүү керек. Жгут менен кошо анын коюлган күнү жана убактысы жазылган кагазды да кошуу зарыл. Кышкысын жгут 30 мүнөткө, жайкысын 45 мүнөткө коюлат. 5-10 мүнөткө бошоткон соң, мурдагыдан жогорураак жеринен кайра таңылып коюлат. Эгерде жабырлануучунун бир жери сынса, сыныктын түрүн аныкташ керек. Сыныктар ачык жана жабык болуп бөлүнөт. Ачык сыныкта инфекция кирип кетүү коркунучу болгондуктан, ал жабык сыныкка караганда коркунучтуураак. Сыныкта көрсөтүлүүчү алгачкы жардам төмөнкүдөй. Сынган жерди таңа тургандай атайын каражат жок болсо, сынган колду денесине бириктире таңып салуу кажет. А эгер бут сынса, аны экинчи бутка бириктире таңып салуу керек. Катуу оорук сунса, белгилүү бир өлчөмдө ооруну басуучу дарыдан берип коюу кажет. Эгерде жабырлануучунун муун сөөгү чыгып кетсе, башкача айтканда, сөөктүн мууну жабыркаса, анын белгилери төмөнкүдөй болушу мүмкүн. Жабыркаган муун катуу ооруйт, муун өз функцияларын аткара албай калат. Сөөк чыгып кеткендеги алгачкы жардам төмөнкүдөй. Жабыркаган сөөктү жоолук же шина менен кыймылдабагыдай кылып таңып коюңуз. Жабыркаган жерге муздак нерсе басыңыз. Жабыркаган муун сөөктөрүн доктур гана дарылай турганын эсиңизден чыгарбаңыз. Адам электр тогуна урунуп жабыркаган учурлар да бар. Мунун кесепетинен адамдын жүрөгү токтоп же дем албай калышы мүмкүн. Алгачкы жардамды көрсөтөөрдөн мурун өз коопсуздугуңузду камсыздаңыз. Жүндөн, булгарыдан, резинадан жасалган кургак колгапты, бутка резина өтүктү же көлөчтү кийип, бутуңуздун алдына изоляциялоочу материал, тактай, килемче төшөңүз. Мүмкүнчүлүккө жараша токту булагынан ажыратыңыз. Жабырлануучуга 10 сантиметрден ашпаган майда кадам менен басып барыңыз.
ток өткөрбөөчү кургак нерсе менен таяк, пластик жабырлануучудан ал урунган электр зымдарын алып ыргытыңыз. Жабырлануучуну электр зымы жаткан жерден радиусу 10 метрден кем болбогон аралыкка сүйрөп барыңыз, болбосо токтун арыштык чыңалуусу тартып кетет. Арыштык чыңалуу болгон жерде диэлектрик бут кийим, боты же көлөч кийип алып басуу керек. Же болбосо кас сыяктанып, кадам таштаган буттун согончогун жерден көтөрбөй туруп, экинчи буттун башына туштап басуу зарыл. Токтон күйгөн жерлерди асептикалык кургак марли менен таңып салыңыз. 103-кө чалып, тез жардамды же 112-ге чалып, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматын чакырыңыз. Уйку артериясын басып, пульстун бар жогун, каректин жарыкка реакциясын, өз алдынча дем алуусунун бар жогун текшериңиз. Адамдын тирүү экендигин белгилери жок болсо, жүрөк өпкө реанимациясын жасаңыз. Шок абалынын алдын алуу үчүн нашатыр спиртин жыттатыңыз. Валидол таблеткасын сунуштаңыз. Жабырлануучу эс учуна келсе, жылуулап үстүн жаап коюңуз. Медицина кызматкерлери келгенге чейин анын абалына көз салып туруңуз. Жүрөгү кайра токтоп калышы мүмкүн. Эттин чоюлуп калышына байланыштуу жаракаттар тууралуу кеп кылалы. Адам өз мүмкүнчүлүктөрүнө туура келбеген интенсивдүү физикалык күч келтирүүдөн улам этин чоюп алышы ыктымал. Алгачкы жардам төмөнкүдөй түрдө көрсөтүлөт. Жабырлануучунун коопсуздугун камсыздоо, денесинин жабырланган жерине кам көрүү. Эгерде жабырлануучу үйшүп калып, калтырап жатса, булчуң тремору, тилден калышы жана апатия, баш айлануу жана галлюцинация, жүрүм турумунун бузулуусу, эриндеринин көгөрүшү же кубарышы, дене табынын түшүүсү байкалса, анда алгачкы жардам төмөнкүдөй мүнөздө көрсөтүлүшү керек. Жабырлануучуну жылуу жерге алып кирип, тоңуп калган кийимин, бут кийимин чечип, жылытуу керек. Колдон келсе, ваннага суу толтуруп, суунун температурасын адамдын дене табына 37 градуска акырындап 15 мүнөт ичинде жеткирип, ошол сууга салып жылытуу кажет. Ваннадан соң денесин терисинин сезгичтиги калыбына келгичекти арак менен сүртүү керек. Жабырлануучуну жакшылап кымтылап жаап, кан жакшы айланышы жана организмдин жылуусун толуктоо үчүн ысык чай, сүт, кисел же морс берүү керек. Кофе менен алкоголь берүүгө болбойт. Себеби алар кан тамырларды дароо кеңейтип жиберет да, бул алардын жарылып кетишине, ички кан агууга жана жүрөктүн ишинин бузулушуна алып келиши мүмкүн. Алгачкы медициналык жардам өтө маанилүү, бирок ал эгерде жабырлануучу муктаж болуп турса, адистештирилген атайын медициналык кызматты эч убакта алмаштыра албайт. Сиз жабырлануучуну дарылаганга аракет кылбашыңыз керек. Дарылоо медицина адисинин иши. Жабырлануучу тууралуу зарыл маалыматтарды айтып берүү менен аны медициналык тез жардам кызматына же башка атайын кызматтарга өткөрүп берүү кажет. Кыргыз Республикасынын ÖKM эскертет. Эгер сиз өзгөчө кырдаалга кабылып, жардамга муктаж болуп турсаңыз, бардык чукул кызматтарды чакыруу үчүн бирдиктүү 112 номери иштейт. Акысыз.